Assalamu alaikum dostlar. Kayradan bazardabыз. Обзорда ушундай. Kia Sorento 2.0 дизель 4 ВД 2019 жана Hyundai Grandeur 2019 жылдагы 3 куб бензин бул. Ошол достор, баалары болжол менен бул 14.600 же 14.700 болот. Болжол менен. Ал эми бул $10.000 болот экен. Азыркы курска эсептесек. Так, ушундай достор, Hyundai Grandeur булар такси эмес, бензинде жүргөн 3 куб 2.4 да бар. Жок, бул 3 куб экен. GDI мотор болот. Убагында булар да көп кетти. Көбүнчө жана газда жүргөндөр кетишти. 3 куб газ, таксиси, анан таксиде жүрбөгөндөр да. Өтө жакшы машина достор бар. K7'nin пластаж десек болот. Ушундай аркасы кенен болот булардыкы. Мисалы үчүн Sonata же K5 караганда булар кичине узунураак. Подогревтер бар. Комплектациялар да жакшыраак булардыкы. Мисалы үчүн Toyota Camry болсо, Sonata K5'тер булар авалон болуп калат да ошондо. Ошолорго салыштырсак болот. Так, 124 миң чыккан экен пробег. Ушундай руль достор. Кожаный руль, авал өтө жакшы экен. Ушундай монитор бар. Камера заднего вида бар. Мында 360 да бар экен достор. Өзүңүздөр көргөндөй. Коныштешта жакшы. Drive mode, auto hold, бuyакта электроручник бар. Камера 360. Бул жагында. Так, беспроводная зарядкасы жок экен. AUX, USB, анан 80 вольттук разъем бар. Климат-контроль бар двухзонный. Бул жагында подогрев, обдув сиденья алдыңкы, подогрев руля бар. Так. 망이 아니라 많은 일들이 그럴 거예요. Радио иштейт достор, эч кандай 앞으로 나아갈 проблемасы жок. Бар которулат. Так, мени кичирейтип коелу. Круиз контроль достор, адаптивный. Так, азыр көрөлү, расходду көрсөтүп аткан жок, расходду менимче жүрүп баштаганда көргөзсө керек. Ушундай достор, ушундай подлокотниги бар кенен. Бул жактарын көрсөңүз, багажникти ачсак болот. Багажник электронный экен. Удержание полосы бар. Датчик слепых зон бар. Кыскасы комплектация почти полный экен. Бул жагында проекция да бар достор, көрүнүп атат мына. Магнитор. Бир гана люк жок экен. Жана бул жактарында ушундай жылдыра турган кнопкалар болот. Ошолор да жок экен. Так, моторун жана капотун көрөлү. Багаж ушундай ачылат. Багажник өтө кенен достор, өзүңүздөр көргөндөй. Бир музоо жашыраак торпок деле отуп кетет да бияка. Так, биягында рем комплект бар. Запаска жок буларда. Асты таза, казандары эч кандай удар болгон эмес достор. Бүт баары тең. Таза экен бул жактары. Так, кнопка менен ачылып, кнопка менен жабылат экен. Так, асты ушундай достор, кургак. Ушундай выхлоптор бар. Фарасын көрсөңүздөр. Ушундай узундан бир фара, бул кечинде аябай жакшы көрүнөт. Чөткий көрүнөт да. Так, дискалар да ушундай. Дөңгөлөктөрдүн абалы орто экен. 50-60% десек болот. 18-чи размердеги дискалар. Ушундай мотор достор, GDI 3 куб 2.4 да бар. Бул жактары эч нерсе чечилген эмес. Баары тең өз ордунда. Мотор иштеши өтө жакшы достор. Лишний шум жок, азыр кондиционер иштегенге кичине
катыраак чыгышы мүмкүн, бирок мотор өтө жакшы экен ага. Ошол достор, кайрылуу элестер. Ал эми бул артын өчүрүп коелу. Так, ал эми бул достор Kia Sorento 2 объем дизель 4 ВД 5 орундуу. Так, жогоруда айттым булардын бааларын. Анан краскалар боюнча айта кетейин, бул Грандеодукуда краска болгон жерлери көп экен. Менимче бир 2-3 деталында таза экен, калганын баары эле краскасы бар экен. Бирок шпаклевка жок, жеңил гана краска, освежонка деп коет бизде. Ал эми бул Sorento достор, бунун ушул алдыңкы сол крылосу жана эшигинде краска бар экен, калган таза. Бул бампер не родной болуш керек, анткени жакшы отурбай атат, зорлору. Бул жагынан дагы көрсөк болот. Жактары да ушундай бош. Так, 188 миң чуркаган калган экен. Бактабыз силерге. Так, артында подогревтер бар. 5 орундуу. Кожан абалы өтө жакшы экен. Бул жагында разъемдор бар зарядкага. Так, бул жагы механический экен. Бул жактары эч кандай болттор чечилген эмес, күч тийген эмес, баары тең өз ордунда. Герметиктер тең, бүт баары тең ордунда экен, эч кандай кесилген жерлери жок. Так, бул жагында ушундай ремкомплект. Алдында жана артында видеорегистратор бар. Так, электросиденье экен мунуку дагы. Задний камерасы бар. Так, коробкалар жакшы экен, эч кандай тебинбейт, силкинбейт. Drive мод, жанагы 4 вдны өчүрө турган кнопкасы бар. Так, подогрев обдув сидений алдыңкылардыкын, двухзонный климат контроль, ушундай кожаный руль. Подогрев руля дагы бар. Рулдун абалы өтө жакшы экен. Пробеги көп болгонуна карабай. Круиз контроль баары тең бар. Так, удержание полосы дагы бар экен. Ушундай подлокотник. Так, капоттун астында көрүп кетели. Мынакей достор, 2019 машина. Мотор иштеши жакшы. Объем 2. Бул жактарын баары тең таза достор, эч кандай алмаштырган жерлери жок, күлүш тийген, эч кандай күлүштүн издери жок бул жакта. Чечилген эмес. Ушундай достор. Бул жакта да бар экен Sorento. Булар кымбатыраак. Бул мисалы үчүн 2.4 вд экен, full option дейт, полная комплектация. Люктарына чейин бар, панорамасына чейин, дискалар да мындай. Фараларынан билинет. Комплектациясы булар ушундай трёхлинзовый болуп келет, жана бул жагында 4 жагында туманкасы бар. Эми бунукун көрсөңүз, экөө жана бул жагында бир эле туманка бар. Бул да ушундай экен. Комплектациясы орто экен. Бирок үстүндө панорамасы бар экен достор. Булар кымбатыраак. Булардын баалары мен жазып кетем достор. Комментарий жазсаңыздар мен жооп берем. Азыр буну дароо эсептеш кыйын болуп калат. Анткени биякта баары тең вон менен айтылат да. Так, салон чёткий экен, ушундай коричневый салон. Шоколадный десек болот. 105 миң чуркаган. 2018 жылы дагы. Жана артында дагы бир ряд бар экен достор. Көрсөңүз болот. Потологу да панорамный. Бул машина өзү жакшы, мен буну текшерсем керек. Убагында
бир жеринде деталінде краскасы бар. Тегінде кнопкаларынан бері бар регулировка. Так, электробагажник. Тең өз ордунда достор, бүт заводской бойдон. Алмашылган, кесилген жерлери жок. Биягында. Кечиресиздер, бул жагында 3-чү ряд жол экен. 5 эле орундуу машина. Негизи 3-чү рядталарда болот, бирок алар чандай кезигет да. Дискаларынан билинет комплектациясы, ушундай диск болот. Жөнөкөй болуп ушундай простой болот. Жана фараларынан, ички салондорунан да билсе болот. Машина күчтүү болот. Ошол достор. Жана агы да бар экен. Ушундай достор 4 ВД. Бар экен. Базарда акыбал ушундай достор. Күн өтө ысык. 37-38 градустай бар. Машиналардын жанына барсаң жөн эле буйкалайт. Ичине отурсаң өзүнчө эле баня. Tesla достор.